Бул видеону мен аргасыздан тартып жатам. Ушул жабырлануучунун суранычы менен анткени ушул мына 2 күндөн бери бул врачка тиешелүү иш боюнча туура эмес маалыматтар таратылып жатат. Ушул кармоо шартын негизсиз эле өзгөртүп салышты. Фактически лишили свободы деген сөздөр айтылды. Биринчиден, кармоо шартын үй камагындагы домашний арестти өзүлөрү суранышкан. Биз эмес, айыптоочу эмес, жактоочу тарап өзүлөрү суранышкан, ошондо тактап бергиле деп. Анан тактагандан кийин мыйзамга ылайык тактоолорду сот өзүлөрүнүн суранычы менен киргизди. Бирок жаңылыктардан ал боюнча эмнегедир айтышпай эле. Биз өзүбүз сурандык деген сөздү эч жерден айтышпай эле. Сот өзү эле негизсиз ошону өзгөртүп салды деген сыяктуу маалыматтар таратылып жатат. Ал эми бул жерден фактически лишили свободы деген сөздөр айтылыптыр. Биринчиден, анын лишение свободы кылынган жок. Бул домашний арестке бир гана тактоолор киргизилди. Домашний арест болгондон кийин бул тактоолор мыйзам чегинде. Подписка не выезде болуп туруп үйүнө камап койсо бир жөн. Анан азыр ушундай туура эмес, так эмес маалыматтар таратып, элдин дагы башын айлантууда, андан тышкары ушул жабырлануучулардын өзлөрүнө дагы терс таасир этүүдө. Эмоционалдык жактан, психологиялык жактан. Улам өзлөрүн кайра күнөөлөп, өзлөрү күнөөлүү деген маалыматтарды таратканда ушул өспүрүм кыз ошол жаңылыктарды көрүп алып, психологиялык жактан кыйналууда. Ошол себептен суранып кетет элем. Туура эмес маалыматтарды таратпаңыздар.